Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү разбордо почти көпчүлүк азыр жана выпускной майда чүйдө болуп кетпейди. Ошол үчүн ошо выпускнойго арналган, бүтүрүүчүлөргө арналган ыр десем болот. Ырды негизи текстин деле билбейм, мен жакшы билбейм, жакшы деле ырды албайм. Баста выпускной деген ыр бар, мага негизи жагат ыр. Мен негизи аны мындай укпайм, бирок гитарадан өзүм чертип угуп турам да. Мисалы мен чертип берейин бүгүн. Ошону разбор кылабыз достор, баса. Вот достор, ушундай мен ушул эле кыска эле жерин үйрөтөйүн, а то аябай узун болуп кетет. Баста выпускной бүтүрүүчүлөргө арналган ыр десем болот, аябай жакшы ыр. Так, терпилиши бизге 5-кылдан 1-кылга чейинки кылдар керек. Достор, айтып кетейин, кылдарды мен өйдөдө негизи эле өйдөдө ылдыйды көздөй саналат. Мисалы 1-кыл, 2-кыл, 3-кыл, 4-кыл, 5-кыл, 6-кыл. Вот, 6 кыл. Акустикалык гитара, классикалык гитара менен деле чыкса жакшы чыгат. И ваттар. Бизге керектүү 5 ваттка чейин эле ваттар менен ойнойбуз. 1 ватт, 2 ватт, 3, 4, 5, максимум 5 ваттка 1-2 эле жолу келебиз. Калгандары основной көпчүлүгү 4 ватт менен 1 ваттын ортосунда оюн алып барат. Аны еще холостой да бар. Вот достор, биринчи чертип бердим. Эми баштасак, мен негизи көп болуп кетиши мүмкүн, ошондуктан узак кылбай кыска еще бөлүктөргө бөлүп көрсөтүп берейин. Биринчи бөлүк так, ушул жер биринчи бөлүк болсун. Так, биринчи баштаганда 4-кыл, то есть 3-кыл 4 ваттан 4 ваттан 4 ваттан бир жолу, кайра 2-кыл 2 ваттан бир жолу, 3 ваттан 2 жолу, кайра 1 ватт 2 ваттан бир жолу. Ошондо. Так, ошондо мындай болуп кеткен. 4 ваттан 3 кыл, 2 ватт 2 кыл, 2 ватт, то есть 3 ватт 3 жолу, кайра 2 ваттан 2 жолу. Ошондо. Андан кийин кайра 3-кылга өтөбүз. 3-кыл 2 ваттан, кайра 4 ваттан, кайра 2 ваттан 2 кыл 3 жолу ойнотуп атышат. Кайра 3 жолу же болбосо 2 жолу ойнойбуз. 2 ваттан ойнойгон, кайра 4 кылды, 4 ваттан 3 кылды 2 жолу ойнойбуз. Ошондо мындай чыгат. Экинчи жанагы ушул жерден келгенде 2 ваттан 2 кылды бир 3 жолу же болбосо 4 жолу деле ойносоңор болот экен. Ушул жерден кайра 3 кылды 4 ваттан 2 жолу басабыз. Андан кийин ошондо кайсы бөлүк? Биринчи бөлүк бүттү. Ушул жерге чейин эле кылабык, ошондо. Ушул жерге чейин. Холостой 3 кылды, кайра 3 кылды, холостой 2 ваттан, кайра 4 ваттан 2 жолу 3 жолу, кайра 3 ваттан 3 жолу, кайра 4 кыл 4 ваттан бир жолу, кайра
биринчи кыл, экинчи ваттан ошондо. Чотам огул 4-ваттан 4-кылды бир 2 жолу тартып койсоңор болот экен. Ошондо. Так, бул жакка келгенден кийин 5-ваттан 2-кыл, кайра ошо 2-кыл 3-ваттан, кайра 5-ваттан, кайра 3-ваттан холостой. Ошондо биздин экинчи бөлүгүбүз бүттү. Общий 2 бөлүктөн бүттү окшойт. Биринчи бөлүк. Так, экинчи бөлүк бүттү. Эми 3-чү, 4-чү бөлүктөр ушуга окшош. Биринчи, экинчи бөлүк окшош. 3-чү, 4-чү бөлүктөр. Так. 3-чү бөлүк вот ушундай. Эми 3-чү кыл 4-чү ваттан жанагындай эле. Кайра. Так, ошол жерде 4-чү кыл 4-чү ваттан 2-чи ваттан 2-чи кыл, кайра 3-чү кылда 3-чү ваттан 2-чи кылда бир 3 жолу тартып туруп ушундай жер бар. Так, 3-чү ваттан тартасыңар, жабасыңар 5-чи ваттан. Экөөнү анда бери менен бияк мындай кыласың, чогуу кыласыңар. Ошондо бизде мындай чыгыш керек. Деп туруп, кайра 2-чи ваттан тартасыңар. 2-чи ваттан бир 2 жолу ойнойсуңар. Ошондо вообще. Кайра жанагындай эле биринчи бөлүктөгүдөй эле 2-чи ваттан 3-чү кыл, кайра так кандай окуп калды? 3-чү кылда 2-чи ваттан, кайра 4-чү ваттан, кайра 2-чи кыл 2-чи ваттан 3 жолу, кайра 4-чү кыл 4-чү ваттан. 3-чү кыл 4-чү ваттан. Ошондо кандай болуп калат? Ошол жактан бир 3 жолу 4 жолу ойносоңор болот. Ошондо общий 1-чи, 2-чи, 3-чү бөлүк общий айтқанда. Ушундай ушакка чейин келдик, эми. Так, эми 4-чү бөлүк. Баштасак 3-чү ваттан холостой, 2-чи ваттан 3-чү ватт, то есть 2-чи ваттан 3-чү кыл, кайра 4-чү ваттан 3 жолу, кайра 1-чи, то есть 5-чи ваттан 1 жолу, кайра 3-чү ваттан 3 жолу, кайра 2-чи канча 4-чү кыл 4-чү ваттан 2 жолу, кайра 1-чи кыл 2-чи ваттан, кайра 5-чи ваттан 2-чи кыл, кайра 3-чү кыл 2-чи ваттан, то есть 2-чи кыл 3-чү ваттан, кайра 5-чи ваттан, кайра 3-чү ваттан холостой. Общий чыкканда мындай чыгыш керек, урматтуу достор. Достор, ушу менен биздин видеосу аякталды. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Менимче узак болуп кетти окшойт, ооба негизи бир аз кыйыныраак, сложныйраак. Урматтуу достор, эмкисинде министрдин кызынын махабатын чыгарып берүүгө аракет кылам. Кантип айтып берейин? Эгерде жакса лайк басып койгула, андан кийин
Ошо эмнесинен кызым махабаты чыгат. Вот достор, эмки видеодо ошол жакты үйрөтүп берем.